Oh, gadget. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Менин атым Жолдош. Биз Корей тамгаларын үйрөнүп жатабыз. Бүгүн силер менен бирге Корей алфавитиндеги үнсүз тамгалардын 5-чи тамгасын өтөлү. Бул тамга М тамгасы. М тамгасы эң оңой тамгалардын бири. Карасаңар, жазылышы да оңой, айтылышы да оңой, биздикиндей эле. Анан сөздүн кайсы жеринде турбасын ушул бир эле тыбышты берет. М деп гана айтылат. М деп гана айтылат. Кана биз башынан баштап сиздер менен бир сыра жаңы сөздөрдү окуп жана кайталап көрөлү. Бул жерде дагы мурунку сабактардагы принцип менен эле биз жаңы тамганы кызыл менен, өтөлек тамганы көк менен, өткөн тамганы жашыл түс менен жаздык. Кана эмесе, биринчи сөз маль. Тил жана жылкы деп которулат. Экинчи тамга можа. Шапка. Мори. Баш, чач. Маныль. Чеснок. Мулькоги. Мулькоги. Бул жерде бир исключение бар, карасаңыздар. Жашыл тамга мына могу К жана Г. Эмнеге К болуп окулат? Эмнеге дегенде бул ыл деп мягкий знак менен бүтүп атат. Мягкий знак менен бүткөндө бул каткалаң болуп өзгөрүп кетет. Ошон үчүн мульгоги эмес, мулькоги деп окулат. Мулькоги. Мулькогини мен бул жерге жазбай коюп турмун. Азыр жазып коеюн. Мулькоги деген бул балык деп которулат. Балык. Анан кийинки катарга өтөлү. Анан кийинки катарда биринчи сөз омони. Ортосунда турат. Ортосунда турса деле М деп окулат. Омони. Апа. Анан кийинки тамга. Сөз има. Има. Маңдай, чеке. Пешене. Пальым. Өз-өзүнчө окусак пальым болуп окулат, бирок бат айтканда парым болуп кетет. Эмнеге дегенде элден кийин ы келип атат, үндүү тамга. Ошон үчүн парым болуп, бул сөздүн айтылышы, произношение деп коебуз. Анан кийинки сөз меми. Меми. Кореяга баргандан кийин анан кандай жаныбар экенин түшүнөсүздөр. Меми деген цикада деп коет. Түндө чегирткеге окшош, түндө аябай сайрап, кулак мээңи жеп уктатпайт. Меми. Андан кийинки сөз, кийин сиздер менен жолугуп кала турган болсом, мага ушундай деп карасаңыздар болот. Сонсеңним. Сонсеңним. Бул жерде жашыл тамгаларды таанып атасыздарбы? Н тамгасы. Ошон үчүн жашыл менен жазып койдум. Сонсеңним, мугалим, агай, эжеке окуткандарды сонсеңним дейбиз. Карабашынан кайталап коелу. Маль. Можа. Мори. Маныль. Мулькоги. Омони. Има. Парым. Меми. Сонсеңним. Урматтуу достор, сиздер дагы бул тилди үйрөнүш үчүн
көп эле аракет кылышыңар керек. Бул жерде жазылып турган тамгаларды мен силерге мүмкүн болушунча оңой кылып үйрөтөйүн деп атам. Келе чогуу аракет кылабыз сиздер менен.